урматтуу Садыр Нуркожоевич жана ошондой эле Камчыбек Кыдыршаевич, мынакей ушу Ген прокуратурадагы Алсейит деген бала прокуратура ошондой эле туура эмес кылган иштерин көзүнө көрсөтүп туруп доказать этип берсем дагы ишимди карабаган. Прокуратура мынакей силердин алдыңарга келгенге мени мажбур кылды. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, Садыр Жапаров, мынакей силердин резиденцияңардын үйүнүн эшигинин алдында турам. Былтыр ушу акыйкаттык талап кылып келсем, камашкан, ушул жакта колумду сүйрөп барып, 1 сутка камашкан. Мен чыр чыгарган жокмун силерге. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сиздин көзөмөлүңүз менен Аламбүдүн районунан жерге аннексиядан өткөртүп бергенсиз. Мен белгилүү акын Барчынбек Бугубаев дегендин келинчеги болом. Ушу баламдын үйүн сатып 2007-жылы ушу Барчынбек Бугубаевди дарылаткам. Калган акчасын ушу Иманалиев Актүгүл дегенге берип, ушу жерди араң деген дагы былтыр дагы ушу Ген прокуратурадан Тешебаев деген Аламбүдүн район прокурору балаңды камап алып туруп анан сүйлөшөм, мен сени менен балаңды подстава кылып каматып туруп анан сүйлөшөм дегенди ушу силердин эшигиңердин алдына келип, ККМдин эшигине алып ыйлап болгон арыз муумун айтканда анан сиз жардам бергенсиз. Камчыбек Кыдыршаевич, мен мынакей ушу азыр жашым 48-те таяк менен артростон бутум ооруп баспай калдым. Сизден өтүнөрүм, мынакей резиденцияда Садыр Нуркожоевич жер мунапысы боюнча сиздин токтомуңузду эч ким аткарган жок. Мынакей даже менин колумда уведомлениям турат. Мынакей Камчыбек Кыдыршаевич, сиздин намыңыз, сиз көзөмөлдөп чыгарып берген карта менен уведомление баардыгы колумда турат. Айланайын кыргыз эли, мен ушу YouTube каналымдан көрүп атасыздар. Мен Камчыбек Кыдыршаевич, мен сиздердин бийлигиңиздерди колдойм, сиздин жардамыңызга чоң ыраазымын. Бирок ошо сиздин чыгарып берген токтомуңузду бул туура эмес деп атат. Мынакей сиз көзөмөлдөп, Аламбүдүн районунун начальниги Эрмек деген бала көзөмөлдөп чыгарып берген жердин картасынан бери турат колумда. Азыр мен президенттик резиденцияга кечки саат, түнкү саат 9 болду. Ак үйгө барсам, президент сизге ким болуп, сиз ага ким болуп калыптырсыз, кабыл албайт дейт. Мына азыр ушу кечинде акыры жумуштан келерсиздер. 3 апрелде айла жок турам ушул жерде жалдырап. Урматтуу кыргыз эли, мени жөнөтүп ушул видеомду көргөзүп койгулачы. Ушул видеомду президент Садыр Нуркожоевичке, Камчыбек Ташиевке кетирип берип койгулачы. Мынакей азыр резиденцияда үйдүн алдында турам. Коттедждер менен өтүп атасыздар, мен немемди көрсөтүп койгула. Мына азыр 102 менен гай эме келатат, милициядагылар азыр келип териштирип алып кетишет.